Дыйкан базары 2008-жылдан бери иштеп келсе, учурда Бишкек шаарынын мэри бул базарды тазалык сакталбайт, салык өз убагында төлөнбөйт, дагы башка себептер менен жабууну пландаштырып жатат. Бирок бул чечимге макул болбогон сатуучулар ак үй алдында митингге чыгып, бийлик тараптан алардын суроо талабына жооп берүүсүн күтүп жатты. Көп өтпөй эл менен жолугуу үчүн Жогорку Кеңешинин депутаты Эльвира Сурабалдиева чыкты. Ошол сөзсүз эле көчүргөндө эле башка жак таза болуп кетпейт да. Мэр дагы жардам берип, ошол базарды тазалыгына жардам беришке аракет кылсын. Эми Сарыөзөнгө көчүрөбүз дейт. Жок, ошол сиздин жериңизде жап салып, ошол жерде эмне болот деп атат? Мен ошону бир сурап көрөйүнчү. Тем более эки бөлөлүү деп атат. Биздечи эки бөлө алып барайлы дейт. Сарыөзөнгө анан эме Дордой Моторско дейт. Анда капустаны элдер 2 мешок капустаны тияктан алып, анан дагы кайра келип Сарыөзөндөн 2 кило бананга келеби? Өзүңөр элестеткилечи. Эки бөлүп киргизебиз деп атат. Вот, например, биздин чоңдор налогду туура төлөгөн болсо, пожалуйста, наказывайте на месте, өндүрө бергиле. Но при чем тут элдин атынан эмес, элди штрафын алып ала берсин. Штрафын алып төлөтө берсин. Башка барып директор полицияны жабышыбыз керек. Эле жапсын деген неме жок экен да. Эл өкүлү карапайым калктын арыз муңун көңүл коюп угуп, бир топ убакытка чейин баарылашып, Дыйкан базары тууралуу кененирээк маалымат алып жатты. Кийин булар бизди оюн кылып алышкан 20 жыл. Мына Эким бош базарда турдук. Куловтук экен мэр болуп турганда Аларчага жылдырды. Андан кийин Баткенге жылдырды. Шадиев баласы менен дос экен деп. Андан кийин Нариман Түлөев жылдырды ал жакта. Эми анан 2010-жылы дагы бир шулундар чыгышты. Тиги Дордойго көчүрөбүз деп. Дордойго анда эми бул мэр келгенден бери жылап оюн кылып алган да биз. А биз 3 жылда бар ошол жерде аран клиенттерди таап, неме жыйнап, жанагыны жылуулап, камераларды куруп неме кылгандан кийин кайра дагы бирөө мэр келе жылдырат. Кайсы базарды бизде кече аким айтып атат. Бизде аким айтып атат, жумушчу орун болот, биз жумушчу орун бирөөлөргө берип атабыз. Дыйкан базары ачылып жатканда дыйкандардын өздөрү өстүргөн азык-түлүгүн ушул базардан сатуу максаты каралган. Бирок дыйкандар эмес алып сатарлар пайда көрүп жатат деген ой пикирлерге сатуучулар төмөндөгүчө жооп узатты. 500 килограмм алмасын алып алып кайсы дыйкан келет? Же меме жемиш боюнча. Мисалы үчүн өрүк бир жолу терилбейт. Бир дыйкандын 50 түп багы болсо ошол бир айда терет. Башыдан акырын терет. Анан 500 кило, 100 килограмм көтөрүп алып дыйкан келбейт да бул жака. А биз эч качан барып туруп дыйкандын колуна тартып албайбыз. Ошол жерде баа чечилет. Россияга кете турган баа, тияка мындай баа, ошол жерде айылдын аксакалы болобу же түшүмүгө ырак дыйкан болобу, бааны ошол чечет. А биз ошодон алып туруп, упаковкалап алып келип сатабыз. Дыйканда эмгектенип күн көрүп келген сатуучулар мэриянын базарды көчүрүп, элди тынч иштеп жаткан жеринен дүрбөтүп жатканына бир чети кыжырданса, бир чети бул кадамдарды орунсуз деп баалашат. Мындан сырткары Дыйкан базарына айтылып жаткан сын пикирлерди түзөтүүгө макул экендиктерин да айтып чыгышты. Эльвира, сенден суранып кетебиз. Биздин базарды жаппагыла, кичине убакыт бергиле, бизден өзүнүн комиссия чыксын, карапайым элденчи тазалыкты текшерсин, налог тезе директорго кирели барыш чогулуп, бизди баары нерсени камсыз кылып, бизге кичине убакыт бер. Жогорку Кеңешинин депутаты Эльвира Сурабалдиева Кудайберген базарында 10 жылдан ашуун башкы директор болуп келгендиктен базар системасын абдан жакшы билет. Эми 700 кишинин убалына алып кышында кууган туура эмес да. Бул жерден түшүнүп атам да. Анткени деген анан мен да отуруп алып коллегаларым сурагандан эми сиз ушул системанын ичинен билесиз кандай дейсизден мен мындай айттым. Кышында деген 700 кишинин башка базарга барыш үчүн башка базарда жакшы место проходной баары ээленип калган. Аяка туруш үчүн же четке туруп каласың, же неудобный жакка туруп каласың. Арендасы ар кандай болот. Алса алышат, конкуренттер жактырбаса көндүрбөй коюшат. Сатуучулардын дагы бир наразычылыгы Сарыөзөн базарынын маңдайында мектеп жана бала бакча жайгашкан. Базар ал жакка көчсө, автоунаалардын тыгындыгы сөзсүз түрдө болуусу ыктымал. Бул жагдай окуучуларга жана кичинекей балдар үчүн кооптуу абалды жаратат. Школда директорге барып сүйлөшкүлө школдочу пробка эмес азыр базар жок убагында 4-5 авария болуп 2-3 бала наут болду да. Эми ошонун дагы кереги барбы?
кимдин баласы ошол жерге базар болгон жерде бардак болот, масы болот, тазасы болот, камазы болот, жеңил машинасы болот, чоң машинасы болот. Тем более аэропорттун жолу ал. Эльвира Сурабалдиева эл өзүнүн атына кайрылуу жасса, бул маселени бардык тарап үчүн ыңгайлуу кылып чечүүгө аракет кыларын билдирди. Чукул тууралуу эле бүгүн решение кылдык. Эртең көч деген туура эмес, буга мен кошулам. Анткени деген булардын кредиттери бар. Ар бир базарда иштеген эми мен ошол системада иштеп 10 жыл иштедим, жакшы түшүнөм да. Кредиттери бар. Кредиттин мындай бөлүш расходуна деле булар расчет кылышат да. Ага жетишпей атат. Товарларын подряд алышат. Бул жерден скоропортящий товар болсо, бир жумада реализацияны качыры кылышат. Оптом ниже себестоимость статус алса убыток болуп кетет. Кредиттер төлөп алат. То есть бул жерде с их стороны тоже түшүнсө болот да, элдердичи. Бир четинен эми моундай азыр эми чилде түшүлүп болсо деле кыш келатат да. Кышында чыгарган туура эмес да. Жогоруда айтылып жаткан сөздөрдүн канчалык деңгээлде чындыгы бар экендигин билүү үчүн Дыйкан базарына сапар тарттык. Камераны көрөр замат сатуучулар үймөлөктөп жыйналышып, ушул жерде гана эмгектенебиз деп билдирип жатты. Өздөрү эле келип атышат экен. Бизге көчүп баргыла, биз жакта шарт түзүп беребиз деп, частный базар экен. Анан барылса мындай местасы жок эле бир жерлерди көрсөтүп, ушул жерге өзүң куруп аласың деп атат экен. Ал куруп алып келдиңизби ошол базарга? Кандай экен бул жак эмес? Салыштырдыңызбы? Бул жакка караганда ал жактыкы начар. Анан жолу аэропорттун жолунда болуп аткан, эртең чоңдор тиги чоңдор келип атканда жол жабылып турат. Постоянно пробка болот. Эл өтө албай калат. Элге жол жок болуп калат анда. Элдер түшүнбөй эле пробка деп атат. Бир эле базар, бул базар пробка дейт. Бул базар эл бар жерге эл келет. Ошон үчүн пробка болот. Сатып алуучулар келет. Анан жүк келет, ошон үчүн пробка. Бул жер эле эмес, шаарда эле пробка болуп атат го, аны эмес жок. Дыйкан базарынын директоруна чынында эле бул жерде базардын талаптарына жооп берилбейби деген суроону узаттык. Мен бир эле көйгөйүм ушу биздин сатуучуларыбызды ары чуркатпай, арендага алган жерин кредитке алган акчаларын ушу төлөшүп алып, ошолорду кыйнабай эле койсо деген оюм да. Болбосо эки ортодо ушунчалык кордук көрүшүп атат. Анан бир жерде дагы бир нерсени айтып кетейин. Бирде мына булар айтып атат, абасы таза эмес дейт. Муногу паспорт абага. Мен 4 жерден абаны тарттыргам. Зданияда тарттырдым, элдердин отурган жерден 4 жерден абаны текшерткем. Таза. Бүт таза, бул экспертиза мага берген муну катты. Экспертизанын немеси бар, бул закон түрүндө бар. Анан кийин элдер келип, тетиги сырттагылар отуруп алып, акимияттагылар отуруп алып, анан биягы таза эмес, анан абасы таза эмес дейт. Бул очень серьезный документ. Мен бул документтерди атайын тарттырып койгом. А бирок тетиги бензин жагына отношение кылып атканын, тиягына кылып атканын, бул аларды барып ошолор менен сүйлөшүп алсын. Муну 600-700 кишинин бир бочка бензин дагдырын чечип коебу. Алар ошолорду барып жапсын, анан фитосанитар ошолорду текшерсин. Бизде мен ойлойм 53 жылдан бери турган здание, ошол жердеги турган карамакта иштеп аткан кишилер, мен ойлойм аяка тиешеси жок, алардын бизге да тиешеси жок. Муну чыгарып аткан биз кызыкчылыкта, бир ортодо бир кызыкчылык болуп атат, катуу кызыкчылык, заинтересованность деп коет орустар. Ошондой болуп атат, ушунча эл көтөрүлүп атат. Бул элдин учугу эле. Мына жерде мен жалдырап барбады дегенде кетип калышты. Элдин учугу болуп атат бу жерде. Если мына сиз кирип келдиңиз, канча деген эл бар бу жерде, көрүп атасыз. Если бунун баары көтөрүлүп кетсе эмне болот? Ошону эмнеге биздин акимибиз ойлобойт. Ленинский районунун акими. Бир КАМАЗ мөмөжөмүштөн 100 килограмм мусор чыгышы мүмкүн. Мындай КАМАЗдар бул жерде миңдеп саналат. Ошондуктан мусорлар да көп чыгат. Бирок аны түнү менен күн сайын тазалап турушат. Анарбек Сейитказимовдун айтымында базарды жабуунун башка максаттары болушу мүмкүн. Эми себеп эмеске баштан айтып берейин. Мынакей себеби мындай болду. Ушудан баштап сизге баарын айтып берем. Себеби кайрылуу кат деп туруп, көчөдөгү кишилер, бизде иштебеген кишилер акимиятка жазат. Мынакей. Акимият болсо аркасына кол коюшат. Бул мен билбейм каяктан табышып 170 кишинин колун алышып алат. Булар акимиятка жазышат. Акимиятка жазышып туруп, акимият аны шылтоо менен комиссия кылып туруп бизге келет. Комиссия менен келишет да, анан кийин предписание ала келишет. Акты түзүшөт.
мына актысы да бар. Азыр көрсөтөм сиздерге. Беде мунун аркасында листовка бул. Листовка тышташып, актын аркасына жазып, закон түрүндөгү государственный акты аркасына тышташып туруп, анан кийин биздин базарга листовка катары таштайт муну. Листовка катары таштап туруп, элдин бәрін үгүттөп жинде кылышып атат да биздин мэрия тарабынан. Мынакей. Ушул актыны кантип тетиги өкмөттө иштеп аткан кишилер кантип бияка ташташты, мен түшүнгөн жокмун. Анан астына келип алып туруп, анын немесине келишип алып туруп, мону сүрөттө келип туруп, сүрөт менен базарда мынча акча карыз. Дыйкан базары мэрияга 20% карыз деп туруп, ар нерсени жазып, анан бу гир базар, тиги бу деп туруп, элин дүрбүрөтүп туруп, неме кылышат да. Бу бир жакта ойлошкон жок, бул оптовый базар экен. Мөмө жемиш, картошкасы, пиясы келип, булардан 10 тонна камаздан 100 килограмм мусор деги түшөрүн деп ойлошпойт да булар. Биз түнү менен уборка кылабыз. Эртең менен келип саат 10го чейин мусор толуп калат бу жерде. Вот, ошону анан момуногу менен алып келип алып туруп, ушундай кылып туруп листовка ташташат. Ташташып туруп, анан неме кылышкандан кийин биздин элдердин баары туруп алып туруп заявление жазышат мага. Заявление жазышып туруп, мамынча кишинин колу бар. Заявление. Биз аяққа қол қойған жоқпыз. Бізді алдашты, біз барып көргөнбүз. Биздин подпистерди подделка дешип туруп жазышат. Анан мен ойлоп коем сиздерге, мына жерде бул юридический туура эмес кат. Өкмөттө ошол жерде ушу катты чыгарып атканда, комиссияны жөнөтүп атканда, муну закон түрүндө жок да, кол коюп койгон. Закон түрүндө мындай болот. Кол коесуң, соткаңдын бәрін көрсөтөсүң, өзүңдүн каякта жашаганын көрсөтөсүң, анан кийин кол коюп туруп, анан кийин кол чогулат. Ленин районунун башчысы Нуридин Тынаев дыйкан базары 2008 жылдан бери 8 жыл иштеп, өзүн өзү актай албай жаткандыгы жана бир жагында нефти газы, бир жагынан темир жолу бар жерде базар болбош керек деп билдирди. Аларча базарынан дыйкан базарына көчүрүлүп жатканда эмне үчүн азыркы маселе каралган эмес деген суроону узаттык. Эми мен азыр айта албайм, эмне себептен 2008 жылы ошол мен азыр айткан нерселер эске алынган эмес. Бирок сиз айткан туура, 2008 жылы ошол эле сатуучулар мурда Баткен базарда иштеп жүргөн экен. Кандайдыр бир негиз менен ошол сатуучулар ошол жаңы ачылган дыйкан базарына көчкөн экен да. Бирок мен азыр айта албайм, эмне себептен ошондой чечим кабыл алынган. Бирок ошол эле ачылып аткан кезде, ошол эле нефтебаза иштеп аткан болчу, ошол эле темир жолу өткөн. Мен азыр ал маселеге жооп бере албайм. Нуридин Тынаевдин айтымында Сары Өзөн, Дордой, Моторус базарларында дыйкан базарынын сатуучулары үчүн орундар бардык шарты менен даярдалган. Ал жерде уже даяр контейнерлер бар. Ошо базардын ээлери биринчи 2-3 айды баасын төмөндөтүп, арзаныраак кылып, ошол арендасын минималдуу кылып беребиз деп макулдугун беришти. Аякта бүт бар, даяр. Өзүңүз деле барып көрсөңүз болот. Аяктын базар, эки базардын уже ачылып иштеп атат. Толук шарттары бар. Бирок дыйкан базарынын сатуучулары жогоруда айтып өткөн аким Нуридин Тынаевдин оюна кошулбайт. 22-23 милиция тороп ошол жерде киргизбей 2 саат күтүп туруп анан аран кирдик, 2 киши киргенбиз. Анан кирсек ошо маселебизди айттык да, биз ушундай, биз канча деген кредиттерди алып алганбыз, ошолорду кантип төлөйбүз. Биз барганда аерге боп-бош эле жерди көрсөтүп атат. Сары Өзөндөчү, силер барасыңар, өзүңөрдүн каражатыңар менен куруп аласыңар деп атат. Биз кантип куруп алабыз? Биз кантип азыр кыштын күнү анан каяктагы каражат, өзүбүздүн кредитибиз менен аран тигилерди де иштеп атканбыз базардачы. Мен мисалы үчүн лично 3 студентим бар, 3 бала, бардыгы контракт менен окуйт. Кечээ күнү биз барсак акимчиликтен эч ким чыкпай койду. 2 кызыбыз да 20 милиция артыбыздан барып алып үстүбүздөн күлүп атат. Биз эле энебиз да, эми күлгүнчө эчекелер эмне болду, кандай үнүңөр бар десе болмок. Акимчилик чыкпай койду чындыгын айтканда. Анын жанындагы замы аял мен деп чыкты. Даже домкултурга келсе, домкултурасына киргизбей койду. Замы чыкты, замы чыккандан кийин бир аял экен. Эми ал энелерден жакшы сөз кыласыз, биздин аял зат чыкты, биздин кандай үнүбүздү угат десек, ал наоборот
Сары Өзгөнгө кеткиле дыйкан базарда эки жакта жителдер жашайт, жителдер жашабайт да, анда калп айтпаш керек да. Аким дегендер калп сүйлөсө биз кимге ишенебиз эми? Акылай Майжитова, Рустам Макешев, Атайын чыгарылыш үчүн.